Расмий маалыматтарга ылайык 2013-2015 жылдар аралыгында жакынкы чыгыштагы согуш тутанган аймактарга барып, жоочуларга кошулган кыргызстандыктардын саны 800 чамалуу. Алардын 200дөйү ошол жакта каза болду. Укук коргоо органдарынын версиясы боюнча, кеткендердин арасында диний көз карашынан улам аттангандар менен кошо экстремисттик топтордун азгырыгына алданып, кайда кетип жатканын билбей эле Сирияга барып калгандар бар. Ал жактагы кыргызстандыктардын 150гө жакыны кыз келиндер экени айтылат. Бирок кетип калгандардын жакындарынын эсебинде аялдар 400дөн көп болушу ыктымал. Айрымдары балдары менен барган, кээ-бирлери ошол жакта күйөөгө тийип, перзенттүү болушкан. Алардын ислам мамлекети террордуктоонуна кошулуп калышынын себептери да ар кыл. Nene canım, senin dediğin azar mı nene canım? Мамочка, мама. Мамочка, меня сюда обманом забрали. Я вас всех люблю, прости меня, мамочка. Мама. Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде, Ирактагы түрмөлөрдө мекенине кете албай жаткан кыргызстандык аялдар жана балдар бар экени белгилүү. Айрымдарынын ата-энелери жана туугандары Азаттык радиосу аркылуу 7 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, согуш баскан өлкөдөн кыз келиндерин, неберелерин алып келип берүүнү өтүнүшкөн. Азаттыкка келгендер Ысык көл, Чүй облустарынын жана Бишкек шаарынын тургундары болчу. Андан соң Ош жана Жалал Абад облусунун жашоочулары да кайрылып жардам сурашты. Бул жерде баягы согушка катышкан эркектер жөнүндө сөз болуп аткан жок. Бул жерде аялдар, энелер, анан кийин балдар, айрыкча жетим балдар, жарадар болгон балдар жөнүндө сөз болуп атат да. Men ko'chaga chiqmayman uncha. Bozorlarga o'tmayman. Ayniqsa mana katta bozor tomonga o'tmayman. U yer to'polon bo'lib, yuragim siqilib ketadi. Borsam siqilib qolaman, ko'rib odamlarning ahvolini ko'rib. Bu yerdagi odamlarni ko'rsangiz bir yovvoyi bir narsa deysiz. O'chir hamma charchadim bu yerlardan. Bugun shu uydagi haymamni to'g'riladim. U yoq bu yoq qiyshayib ketgandi, jirtilib ketdi, kichkina joylari, u yerlarda jamab ashtan qilib o'tirdim. Bolalarimga tomoq osh berib, chichitsa qaynatib berdim. Men aşı kuyovga berganimdan keyin мен аны күйөөгө узаткандан кийин жашоосуна көп аралашпадым. Ал Тургай Түркияга иштегени, кантип кеткенин дагы билген жокмун. Жолдошу, кайненеси чогуу кетиптир. Түркияда экен деп ишенип жүрсөм, алардын дайыны Сириядан чыгып атпайбы? Сириядагы лагерде экенин 2019-жылдын март-апрель айларында билдик. Азыр кайненеси каякта экенин билбейм. Күйөөсү жардырууда өлгөн. Кызым 2 уулу менен кеткен эле. Ал жакта дагы 1 уулду болуптур. Азыр 3 баласы менен отурат. Телефондо сүйлөшкөнүмдө, апа, мен мындай болорун билбедим эле. Бул жерлер түшүмө да кирген эмес. Бул жактагы абал тууралуу сизге мурда эле кабар бергенге мүмкүнчүлүгүм жок болчу деп айтат. Nimam yo'q edi deb ashuna deb gapiradi hozir. Ularda mındaqa palatkani hayma der ekan. Алар баш калкалап отурган чатырды хайма деп коюшат экен. Кечээ күнү жамгыр жаап, суу өтүптүр.
Бороон болуп чатырларды учуруп кетиптир. Балдарын төшөнчүгө уруп сакташыптыр. Ошол сүрөттөрүн жиберди. Meni hazır oranıp oturgan var özüm. Обманным путем она туда попала. Обманули. У меня дочь с 90-го года. Она уехала в Турцию на заработки, там вышла замуж. Кызым 1990-жылы төрөлгөн. Түркияга иштегени кетип, 2008-жылы ошол жакта түркиялык жаранга турмушка чыккан. 2011-жылы уулду болгон. 2013-жылы кызым мекенине келип кеткен. Кийинчерээк жолдошу менен көп жаңжалдаша баштады. Күйөөсү аны көп токмоктоду. Тапанча менен коркуткан учурларын өз көзүм менен көргөн элем. 2014-жылы кызым үйдөн качып кетиптир. Дайынын таппадык. 8 айдан кийин гана өзү телефон чалып, Сирияда экенин айтты. Ошол жактагылар кызымды башкага турмушка беришти. Ал күйөөсү Сириядагы кол салуулардын биринде өлдү. Кийин дагы башкасына тийди. Анысы да өлдү. И вот до 4-го раза она вышла замуж, и всех убивают. В общем, она попадает в тюрьму на 9 дней. Кызым түрмөгө да түштү. Азыр Ал-Холь деген лагерде. Кызым ал жерде чыныгы тозокту көргөнүн айтат. Жайында аябай ысык. Эми күн сууп балдар үшүп жатышат. Бийликтен аларды алып келип беришсин деп суранам. Кызым телефондо көп сүйлөй албайт. Алданып калдым деп айтат. Кантип алданганын сүйлөгөндөн коркот. Андыктан урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбековдон суранам. Баардык ата-энелердин атынан суранам. Балдарыбызга мекенине кайтып келүүгө жардам бериңиздер. Президенттен башка эч ким жардам бере албайт. Просим, пожалуйста, помогите нашим детям вернуться домой. Кроме него никто не поможет нашим детям. Вот они все ждут, когда их забирать будут, уже говорит. Алардын баары бизди качан алып кетишер экен деп күтүп отурушат. Казакстан, Өзбекстан жарандарын алып кетүүдө. Биз эч кимге керек эмеспизби деп жатышат. Алар каяка барып кимден жардам сураганды билишпейт. Ошондуктан телевидение аркылуу президентке кайрылып жатабыз. Мы пришли вот на телевидение просить нашего президента, чтобы он помог. Мен 6 жылдан бери эле жашоом ый менен эле келтам, ыйлап келтам. Кечке эле ошо кызымды эстейм. Ошо кызымдын балдары да ошак жактан кайтыш болуп калганда, аларды да угуп алып, аябай ыйлап, ошолордун сүрөттөрүн салып ийген, аларды көрүп ыйлап, ошо эме ден соолугум аябай эле кетти. Чындыгында эле ошо 6 жылдан бери ден соолугум баары кетти. Ошо басып жүрсөм деле азыр деле ошо ыйлайм ичимен, бирок көп деле элге мындай эми чыгарып ыйлабайм, ичимден бук болуп жүрөм, бук болуп ыйлайм. Ал неберелерим ошо бомбанын астында калыптыр. Саат 9-да келип бомба жарылып, кызым болсо ошо бомбадан да аман калыптыр. Кудайдын кудурети менен ушу Кудайым аман эсен кызымды алып калыптыр. Ал да жарадар болуп кызым эмараң айыктым дейт. Ошо Сирияга кеткен, Ирактын түрмөсүндөгүлөр боюнча 2018 жылдын март айларында Россиянын бир газетасы жазып чыкканда,
Иракта Багдадтын түрмөсүндө кыргызстандык аялдар отурат, өлүм жазасына тартылган деп. Анан кийин фамилиялары чыккан экен. Ошо фамилияларына карап, анан мен ошолордун туугандарын биринчи өзүм издедим. Ошо эки аял жөнүндө жазылган, бирөөсүнүн 5 баласы, бирөөсүнүн 4 баласы менен ошо Ирактын түрмөсүндө деп. Анан издеп таап туугандарын алар менен сүйлөшүп ошондон башталып калды да. Андан кийин бир кыргыз жаш кыз, 17 жаштагы кыз Ирактын түрмөсүндө деп анын аталарын издеп таап, биринчи ошо Ирактын түрмөсүндөгүлөрдүн туугандары менен иштеп калдык. Андан кийин анан Сириянын лагериндеги балдары, кыздары отургандар, неберелери отургандарынын өзүлөрү мага чыгышып, анан булар бири-бири менен байланышы бар экен, бири-бири аркылуу келип атышты. Мен биринчи ошо саны 39га жеткенде, биякта үй бүлөнүн саны 39 болгондо, анан кийин президентке кат жаздым да, көп экен деп. Азыр бүгүнкү күндө 121 адамдын үй бүлөнүн арыздары бар. Ben kızımı 2013-yılı avgust ayının ahırlarda köyge çıkargandım. Mana şu Жалал-Абад облыстагы Сузанда. Кызымды 2013-жылы августтун айында Жалал-Абадка Алишер Худайбердиев деген жигитке турмушка берген. Жакшы жашап жүрүшкөн. 2014-жылдын апрелинде Түркияга иштегени кетишти. Мен алардын Сирияга кетип калганын билген жокмун. Сентябрда кудалар мени үйүнө чакырып, күйөө балам ошол жакта каза болгонун айтышты. Ular aytdı ki, oğlumuz Alişer o şahada ötüp etipti dedi, kaza akıptı dedi. Men nima boluptu dedim. Ular aytıptı menga stroyka bar, o жерде işleymen degendi ki bala. Күйөө балам курулушта иштейм деп кеткен эле. Мен курулуш жүрүп жаткан жерде жыгылып, көз жумганго деп ойлодум. Кийин билсек алар Сирияга кетишкен экен. Кызым да күйөөсүнүн каза тапканын кийин билиптир. Себеби аялдар өзүнчө башка жакта, эркектер өзүнчө башка жакта жашашкан экен. 10-15 күндө көрүшүп турушчу экен. Андан соң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери бизди чакырышты. Аларга 2015-жылдын мартында кызым жөнүндө маалымат бердим. Алар алып келип бергенге аракет кылабыз дешти. Ошол бойдон дайын жок. Kızım doğrusunda haber verdim, başka kıldım. Aytdı ki biz hareket kılamız, apki berişlikке dedi. Kızınız o şekilde hazır yalnız ekan deb. Şu boyunca keyin keyin alaqul жүрүп etdi. Тут все накопилось, я даже ничего. Просим помочь нам. После 8 класса она стала сильно... 8 классты бүтүргөн соң динге аябай кызыга баштады. Менин апама келип, дин жөнүндө сурап, чыныгы мусулман болгусу келерин айтар эле. Анан эле кара хиджаб кие баштады. Бейзаны тилдеп, кара чүпүрөккө оронбой эле намаз окуй берсе болорун. Чыныгы мусулман болуш үчүн чүмкөнүү шарт эместигин түшүндүрдүк. Макул болуп, андай кийимдерди кийбей калды. Өгөй атасы аябай динчил киши эле. Ошол кишинин деле таасири болгондой сыягы. Өгөй атанын туугандарынын бирине турмушка чыкты. Күйөөгө тийгенде аябай жаш болчу. 2 балалуу болгондо ажырашты. Потом в один день она мне говорит: хочу поехать в Эмираты, учиться в исламский университет. Кийинчерээк ал Бириккен Араб Эмираттарына окууга кетип жатканын айтты. Ал жакта орус тилдүү бала бакча бар экен деп балдарын да алып кеткен. Шарттары жакшы болчу, сүрөттөрүн жөнөтүп турду. Жарым жылдан соң Түркияга кетип жатканын, окууну ошол жактан улантаарын айткан. Ошо менен бүттү, дайыны чыкпай калды. 3 жыл күттүк. Кийин Сирияда экени билинди. Алар жардырууларда жок болду деген сөздөр тарады. 2019-жылдын мартында байланышка чыгып, мен силерди жакшы көрөм, мекенге кеткенге жардам бергиле деген СМС жөнөттү. Каяка кайрыларыбызды билбей, 3 күн ойлонуп, анан күч органдарына билдирдим. Кызымды алып келем деп артынан энеси да кеткен. Ал деле артка кайта албай ошол жакта калып калды. Погибли все под бомбежками. Сириядагы апаттан качкандардын көбү Түркияга чектеш жердеги Аль-Холь
Айн Иса жана Аль Роша лагерлеринде отурушат. Алхол лагеринде 70 миңдей киши бар. Алардын 90% аялдар жана балдар. 12 миңдейин чет өлкөлүктөр, арасында борбор азиялыктар түзөт. Аль Роша лагеринде 1700гө жакын киши отурат. Ал эми Айн Иса лагеринде 1500дөй адам кармалып турат. Ал жерге барып келген журналисттер, байкоочулар шарт өтө начардыгын, тамак аш тартыш, жугуштуу оорулар күчөп кетүү ыктымалы жогору экенин белгилешүүдө. Сириянын түндүк бөлүгүндөгү түрмөлөрдө Ислам мамлекети экстремисттик тобунун 12 миңге жакын согушкери кармалууда. Күрд кошундарынын айтымында, абакта отургандардын арасында Сириянын, Ирактын жана дагы 54 мамлекеттин жарандары бар. Сентябрдагы расмий маалыматка ылайык, Ирактагы согуш тутанган аймактардагы лагерлерде кыргызстандык 78 бала бар экени такталган. Алардын апалары түрмөдө отурат. Türkiye'de İzmir'damiz deb xabar qildi. İzmir'de ekandi de şu Түркиянын Измир шаарындабыз деп кабар беришкен. 2013-2016 жылга чейин телефондо сүйлөшүп жүрдүк. Измирде экенине ишенгенбиз. Кийин байланыш үзүлүп калды. 2019 жылдын жай мезгилинде Кызыл Чырым уюмунан 2 адис биздикине келип, неберелериңизди алып келсе кабыл аласыздарбы деп сураганда гана балам Иракта экенин билдим. Ага чейин билген эмеспиз. Balamız Irak deyligini bilip oldu da. Ungacha bilmagan edik. Turmada yoki lagerdaligini aniq bilmadim. Men Farruhbekке orada telefon. Балам ушул күнгө чейин кандай шартта жашап, кандай күн кечирип жатканын, балдары өзү менен чогуу же башка жактабы билбейм. Кызыл Чырым уюмунун адистери алып келген катта балдарым менен биргемен, перзенттеримди жөнөтөм деп жазыптыр. Менин ал кездеги абалым өтө начар болчу. Балдарыңды кабыл аламын, бирок өзүңдүн да келишиңди күтөм деп жооп жаздым. Кызым да жооп жиберип, алгач балдарды, анан энелерин алып кетет экен деди. Андан башка эч кандай маалымат жок. Ketarken, undan keyin onalariga navbat kelarkan dedi. Xat orqali shuni bildim xolos men. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан 2019 жылдын башынан бери Жусан операциясынын алкагында Сирия жана Ирактагы согуш аймактарынан 600 жаранын кайра артка кайтарып келген. Алардын 3төн 2си балдар. Кайтарылгандардын арасынан бир тобу териштирүү иштеринен кийин сот жообуна тартылды. Өзбекстан быйыл 30 майда жакшылык деген гуманитардык операциянын алкагында жакынкы чыгыштагы жаңжал жүргөн аймактардан 156 кишисин мекенине алып келди. 11 октябрда да Ирактан 64 бала, арасында 2 ымыркай Ташкентке кайтарылды. Тажикстан болсо 30 апрелде Ирактан 84 баланы артка кайтарды. Көбүнүн энелери Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү катары соттолуп, Иракта жазасын өтөп жатышат. Кыргызстан жакынкы чыгыштагы уруш аймактарынан өз жарандарын алып чыга элек. Кыргыз өкмөтү тараткан маалыматка караганда, Сириядагы качкындар лагеринде кармалып жаткан кыргыз жарандардын дайынын тактоо, Ирактагы кыргызстандыктарды мекенине алып келүү үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүү Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпусу аркылуу жүрүп жатат. Өкмөттө вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жумушчу тобу түзүлгөн. Анын жыйынтыгы азырынча маалым эмес. Азаттык радиосунун бул темада өкмөттөн комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок. Бийлик бул жаатта жүрүп жаткан иштер купуя кармалышы керек деген жүйөнү келтирүүдө. Азаттык радиосу бул маселеде бийликке үнүн жеткирүүнү сурангандардын кайрылуусун президенттик аппаратка жолдогон. Президенттик аппарат аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жиберип, 2 декабрда атайын кызматтан төмөнкүчө жооп келди. Сиз кайрылган маселе боюнча тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган эксперттик топ тарабынан
Сирия Араб Республикасынын лагерлеринен Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча чаралар каралууда. Качкындар лагерлериндеги адамдардын жарандыгын аныктоо жана аларды кайтаруу багытындагы иштердин экинчи фазасы өтүп жатат. Анын жыйынтыгы боюнча кошумча маалыматтар берилет. Азыркы бүгүнкү күндө неме Айниса деген лагерден лагерь ошо Турциянын немесине кол алдын өтүп калды, ошол жердегилерденчи. Анан азыр Турциянын расмий бир маалыматын алып калдым. Ошо бир топ өлкөлөрдөн келиндер, балдар бар экен, жарандар, ар кайсы өлкөлөрдүн. Анан ошо Кыргызстан жөнүндө 23 жаран Кыргызстандыкы биз жөнөтөбүз Кыргызстанга деп ошо маалымат жүрөт да. Анан эми ошол боюнча дагы биздин дипломаттык корпустар, өкүлчүлүктөр, Тышкы иштер министрлиги бир иш алып барып аткан болсо керек деген үмүттөбүз. Перед тем, как ответить на этот вопрос, я думаю, нам надо ответить на другой важный вопрос, насколько сообщество готово их принять. Аларды кабыл алууга коомчулук канчалык даяр? Аларды жана алардын балдарын адамдар кол менен көрсөтүп, Сириядан келгендер деп сөз кылбайбы? Адамдар өздөрүнүн балдарын алардын балдары менен чогуу бир мектепте окутууга макулбу? Андыктан коом менен да иштеш керек болуп турат. Ооба, алар Кыргызстандын жарандары. Алар мекенине келиши керек. Бирок бул жерде коопсуздук маселеси да бар. Алар кандай маанайда, кандай максатта кайтып келишет? Ата-энелери бул жакта туруп балдарыбызды көзөмөлдөйбүз деп жатышат. Бирок бул деле өтө чоң суроо. Алар балдары Сирияга кетип калганга чейин эмне үчүн көзөмөлдөшкөн жок? Эми кантип көзөмөлдөшөт? Алар чын эле өкүнүп жатканына ата-энелери жана туугандары кантип кепил болуп беришет? Дать гарантии, с какими настроениями, с какими мыслями, с какими желаниями они будут возвращаться сюда. Алар алданып кеткен кыз келиндер. Алар мекенине келип кантип террорчулук кылмак эле? Жаш балдар кантип террорчулук кылмак эле? Они не террористы. Алар террорчу эмес. Алар согушкан жок. Өздөрүнүн жана балдарынын жанын сактап калыш үчүн турмушка чыгып бала төрөштү. Алардын күнөөсү ушул. Суранам, аларды алып келгенге жардам бергиле. Балдарын күтүп боздоп отурган энелердин ыйын угуп койгула. Башка айтар сөзүм жок. Жардам сурайбыз. Ждут своих детей. Эне катары өзүм деле күнөөлөйм, бирок мага такыр билгизген жок, кетем деп да айткан жок, бияка барам деп да айткан жок. Кызымчы мага билгизбей эле кетти да. Эгер билип, эгер мен деле ушу кызым Сирияга кеткенде, Сирияны ошондо билиптирмин, ошондой шаар бар экен. Кызым мен Сириядамын дегендечи. А мен ага чейин Сирияны деле билбептирмин. Мен көп комментарийлерди окуйм. Беларуста, Орусияда мекенине алып келинген жарандар жөнүндө пикирлерде агрессия дээрлик жок. Ошол келиндерге, балдарга жакшы каалоо айтып, туура жолго түшүп алышын тилешет. Бизде жазылган комментарийлерди окуп таң каламын. Аларды өлтүрүп салыш керек, алып келбеш керек дешет. Биз өзүм баягы бизге чогулган документтерге карап ушу Сирияга кеткендерди биз атайын 5 категорияга бөлүп атабыз да. Алардын арасында чындап эле баягы идея менен ошо игилдин идеясына берилип, халифатка берилип кеткендер бар экен, жок эмес андайлар. Анан экинчиси мына аялдар ошо үйөлөрүнүн артынан, үйөлөрүнө жок дей албастан бирге кеткендер бар экен. Үчүнчү категория болуп Россияга, Турцияга жумуш издеп барып, анан жумушу жакшы болбостон ошондой бир акча табайын деген ой менен кеткендер дагы бар экен. Анан дагы бир жаштар, айрыкча 16-17 жаштагы жигиттер, кыздар окууга деп алдап алып кетишкен экен. Булардычы Кувейтке барып окуйсуңар,
Индонезияга барып окуйсуңар деген, Египетке деп ушинтип анан окууга деп барып анан Сирияга барып калганда гана ошо өзүлөрү түшүнүп анан кайра кайтканга артка жол жок болуп калып аткан. Анан дагы бир категориялар бар. Булар ошол эле курмандык деп эсептейм, ушул Сирия согушунун курмандыгы. Булар баягы кыздары кетип, карындашы кетип, баласы кетип, анан ошолордун алып келейин деп артынан кетип анан кайра чыга албай калган энелер ошол жерде. Жигит бар, bir карындашым алып келем деп кеткен, уулум алып келем деп кеткен эне отурат азыр ошо алкоголь лагерде. Кыздарым алып келем деп кеткен бир келин бар, аякта дагы 2 кызы кетип, жаш кыздары артынан барып анан ал дагы чыга албай калган. Эми ошондой болгон неме, эми булардын баары эле мындай идеянын артынан кеткен эмес да. Ошо шарттын, ошол жагдайдын бир курмандыктары болуп калган.